Урматтуу мекендештер, жалпы кыргыз журтчулугу. 3-4 күндөн бери байланышка чыга албай, маалыматтар менен бөлүшө албай, ошол мамлекеттик органдар дейбизби, же бандиттер дейбизби, ошолордун аңдыганынан, ошолордун аңдыгандарынан эми колубуз бошоп байланышка чыгып атканым. Акыркы 3-4 күндөн бери байма-бай менин жана менин компанияма каралуулар, куруу дооматтар тагылып атат. Ушулар боюнча токтоло кетсек. Биринчиден, менден талап кылынган 100 миллион сом бул бир чындык. Күн келет бул чындыктагы чыгат. Эгер бул нерсе жалган болгондо, мени түрмөдөн чыгармак эмес. Экинчиден, Тилекмат Күренов менен болгон баарлашуу сүйлөшүүнү кыркылап кескилеп отуруп, революция деңгээлиге чейин да чыгарганга үлгүрүштү. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 21-кылым технологиянын кылымы. Технологиянын күчү менен сүйлөгөн адамды сүйлөтүп, ыйлаган адамды күлдүртүп, кала берсе өлгөн адамды тирилтип койгонго чейин да жетишип калды технология. Эми ошол Тилекмат Күренов менен сүйлөшкөнүм чын. Ошол мен түрмөдө отурганда Аллах ахвал сурашканча чалып, баарлашып, сиз да ушу желек желбиреттиңиз эле, сиз да бир Кыргызстандын бир канча облусуна туу сайдыңыз эле, сиз да бир позицияңызды билдирсеңиз, бир пикириңизди билдирсеңиз деген баарлашуу бул бир чындык. Бирок ошол баарлашууну башка нукка буруп, ошол аудио, фото, видео запистерди кыркылап, кескилеп отуруп, башка нукка бургандыгы бул да бийликтин өздөрүнүн кумарына канган бийлигинен коркуп кеткендиги. Экинчиден, компанияда ошо дольщиктерди менин үстүмдөн арыз жаздыртып, ар кандай деңгээлде менин үстүмдөн иш токушуп аткандай, бул балким менин компанияма кол салып атканыдыр. Балким менин компаниянын тартып алуу процессидир. Буну да көрүп жатарбыз. Дольщиктер менен декабрь айында байма-бай жолугуп сүйлөшүп, срок берилген. Буйруса компаниядагы жооптуу адамдар ошол берилген сроктордун ичинде ар ким өз жумушун аткарат деген үмүтүм чоң. Эми бул жерде ар кандай сөздөр айтылып кетти. Таза болсоң чыкпайсыңбы дегенге чейин. Кузчу заманың келди деген дагы ойлор айтылып атат. Бир, акыркы убактарда өзүңүздөргө маалым болгондой, ишкер болсун, кара дүйнөсү болсун, деги эле кыргыз жарандары ошол куугунтуктардын кошулуп, куугунтуктарды коштолуп, кустуруулар менен эле калып кетпестен, кээ бир деңгээлде өлүм менен да коштолуп кетип атат. Буга бир чындык, ошол акыркы эле окуя Арсланбек Абдылдаев аганын сырдуу, табышмактуу өлүмү. Мен да бир кыргыз жараны катары, мен да бир адам катары өзүмдүн жашоомдун коопсуздугу үчүн, өзүмдүн ден соолугум коопсуздугу үчүн ушул кадамдарга барбай койгон жокмун. Статистика боюнча акыркы 3 жылдын ичинде биздин кыргыз жарандарынын арасынан ошол түрмөдөн 150ден ашык жаран тирүү кирип, өлүк чыгып атат. Бул да болсо чоң сигнал. Экинчиден, кузчу заман келди окшойт, кузчу заманын келди деген ойлор дагы айтылып атат. Айтып коеюн. Мен ушул күнгө чейин бир дагы күн мамлекеттик кызматта иштеген адам эмесмин. Мен ушул жашыма чейин бир дагы мамлекеттик казынадан пайда көрүп, чардаңбай тепкен адам эмесмин. Колумдан келишинче эл менен бөлүшүп, колумдан келишинче элге ошол
жардам колун сунгандан башка мамлекеттик кызматта иштеген күнүм болгон жок. Ошого бир нерсе айтаарда, бир нерсе айып тагууда колдон келишинче этият болсок. Буну менен эле калып кетпестен акыркы күндөрү ушул компаниядагы дольщиктерден байма бай СМБга чакырып, менин үстүмдөн арыз жаздыртып, мен сиздерге, дольщиктерге да кайрылып коеюн. Айтылган срокторго жетишип, башталган иштерди буюрса бүтүрөм деп дайым айтып келгенмин, буюрса да айтам. Бир шарт менен, эгер биздин компанияга таандык ошол мал мүлктөр, акчалай каражаттар, автоунааларды мамлекет ушу териштирүү максатында алып койбосо. Себебинде де интернет айдыңдарында көрүп атам. Ошол компанияга келген нерселерди жарыялап, максималдуу түрдө тартып алууга аракет кылгандай болуп атат. Бирок компания катары айтып койчу нерсем, ушул күнгө чейин эки садик салынчу жерге объект салыптыр деген да куруу дооматтар жүрбөй койгон жок. Ушул күнгө чейин KG Group компаниясы бир да жолу түздөн түз мамлекеттик аукционго катышып, же мамлекеттик адамдарды ортого салып, мамлекеттен түздөн түз арзан жерлерди алып, бир да объект көтөргөн жок. Объектилеринин бардыгы ошол 15-20 жыл алдын жеке менчикке алган жарандар менен келишим түзүп отуруп, ошо объектилерди көтөрдүк. Объектилерди дагы ушул күнгө чейин KG Group компаниясы катары башталган объектилер бүтүп келген. Бүтүп келген объектилерде элдин 90-95% ушул күндө өмүр сүрүп жашап келатат. Документалдуу жактан бүтпөй аткандыгы бул мамлекеттин коррупцияга малынгандыгын айынан бүтпөй атат десем жаңылышпайм. Ошого бул нерселер дагы компания катары, эгер биздин компаниянын мал мүлкүгө болгон нерсесине мамлекет көз артып, кол салбай турган болсо, баштаган нерсебизди бүтүрүп, ар бириңиздердин колуңуздарга тапшырат, буюрса компания. Эми биз ушуну менен эле калып кетпестен, ар бир кыргыз жараныга, ар бир кыргыз ишкериге, ар бир кыргыздын келечеги болгон жаштарга дагы кайрылып кетчү күн келди окшойт. Биздин улуттун, биздин мамлекеттин келечеги бул бир жаштардын колунда. Буюрса жаштар акыйкатсыздыктарга, адилетсиздиктерге, тескери көрүнүштөргө өз оюн, өз пикирин тайманбастан айтуусу зарыл. Биз жакынкы күндөрү ошол Кыргызстандын төрт бурчунан жаштар менен кеңешип, баарлашып, өз позициябызды, өз оюбузду, өз талабыбызды буюрса коебуз.